Бишкек шаарынын тургуну Атыркүл Жаркынбаева турак жай кооперативинин катарына кирип, учурда үй алайын деп турат. Мындан 1 жыл мурун батирдин суммасынын 35% берип, кезекке туруп, ай сайын 10 миңдин тегерегиндеги каражат төлөп келет. Ал эми кезектин жылышын онлайн карап турууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Кичине акчам бар эле, сүрөсүм айтып 35% төлөсөңүз очет коебуз, анан аласыз депчи. Макул денен ошондо очетке отургам, уже 1 жыл 2 ай болуп калды. Очет турганыма жылы отуруп, азыр эми 3-чү очетке келип калдым, Кудай буйруса. Ушул ноябрдын 10-15-лерине уже оформление чыгып атам. Айына 10 миң сомдон паевый взнос төлөйм. Баягы өзүм төлөгөн акчамдан тышкары, баягы өзүмө накопительный болуп кетип атат да менин үйүмдүн эмесинечи. Анан 2 миң сом членский взносум бар, ошону төлөйм, ошол эки менен азыр очеттем. Кыргызстанда турак жай кооперативинин жардамы менен көп маселелерди чечсе болот. Анткени 1 миллионго жакын кыргызстандык турак жайга муктаж. Болгону үй алам деген ар бир жаран чыныгы кооперативди финансылык пирамидадан айырмалоону билиши керек дейт маалымат жыйынга катышкан эксперттер. Эң биринчи критерий бул кооперативдеги ачыктык, информациянын ачыктыгы. Кооперативде канча мүчө бар? Кооперативде күнүгө ким батир алып атат, ким канчанчы кезекте турат. Мына ошол топтоо программасында жана башка информациялар, ушул информация онлайн ар бир кооперативде мүчөсү кирип көрүп биле алыш керек да. Ошондо гана ачыктык камсыз болгондо бул кооперативди мындай чыныгы кооператив деп айтсак болот. Значит, пирамиды, всякие вновь образованные там фирмы. Маалымат жыйында серепчилер мыйзамга айрым толуктоолорду киргизүү керектигин айтышты. Тагыраагы турак жай кооперативдерине турак алуунун убактысы боюнча кепилдик берүүгө тыюу салынып, кооперациянын ар бир мүчөсүндө онлайн кезек тууралуу маалыматы болушу керек. Мыйзамга мындай толуктоолорду киргизүү жарандарды жалган кооперативдерден сактайт. И вот так начинает расти геометрическая прогрессия. Чыныгы турак жай кооперативи эч качан турак жай алуу убактысына кепилдик бере албайт. Изилдөөлөр көргөзгөндөй, учурда ар кандай кооперативдердин катарына кирип жабырлануучу болуп калышы мүмкүн болгон адамдардын саны өсүүдө. Балким жазында бул адамдар митингге чыгып, жалпысынан баардык кооперативдерди жабууну талап кылышат. Ошентип эң жакшы кыймыл бузулуп калышы мүмкүн. Мындай кырдаал коңшу өлкөлөрдө болгон. Ошондуктан биз анын алдын алышыбыз керек. Они закрылись, и вот работает один кооператив очень успешно. Азыркы учурда өлкөдө турак жай кооперативдери көбөйдү. Алардын катарына кирип жабырлануучу болуп калышы мүмкүн болгон адамдардын саны дагы өсүүдө. Ошол себептен кооперативдер кардарга кандай гана кызыктыруучу шарттарды сунуштабасын, үй алуучу шашпай аны иликтеп чыгышы керек. Автандил Бактыбеков, Асылбек Курманалиев, СТВ.